Не дегенде ар дайым бул оюн калыстык мынакей турнирдин таблица турат. Кими читетем дегендерди биз билебиз, списоги бар бизде. Ал адамдар азыр араңарда жок экен. Мен ошого сүйүнүп атам. Мен оюн таза өтүш керек. Улууну урматтагыла, кичүүнү ызаттагыла. Анча-мынча жеңилсе, жеңилген эчтеке эмес. Сөзсүз бирок адам жеңет да, тарынбаш керек. Анан жеңилген адам көбүнчө мен байкап жүрөм, бул клубка келбей коет, бир 3-4 күн. Клуб биз ортоңорго ынтымакка чакырып атабыз. Бири-бириңер менен аралашып, мен ушул жерде канча көрдүм, ушу бильярдтын артынан канча деген адам бири-бириңерге дос таптыңар. Мында аралашып аке-уке болуп жүрөсүңөр, чайларга чогуу барасыңар, үй бүлөлөр менен аралашкандар бар. Биз тура эле койгон экенбиз. 2013-жылы Раматылыгы камчы агаңар ушул жерде баштап өзү достук ынтымак болсун деп туруп турнирди ачып кеткен да. Тилекке каршы ал кишинин азыр көзү жок экен. Биз мынакей улантып кетип атабыз. Ушунчалык Кыргызга өзүнүн мындай патриот адамдарыбыз көп экен. Ошолордун бири мынакей бүгүнкү турнирге себепкер бирде эки азаматыбыз бар эле. Бүгүн жок экен ал азаматтардын бири мынакей Рысбек деген бирөөңөргө аке, бирөөңөргө дос турат. Кыргыз диаспорасынан мынакей ыраазычылык кат берип жиберди. Мен окубай эле коем. Бул жерге өтө жакшы тексттерди жазыптыр. Анан ушул жерге чакырып, ушул айгиңерди катуу кол чабуулар менен диаспоранын ыраазычылыгын билдирип койсок. Мынагы кандай шапка? Мынакей. Мынагы баягы адаттагы эле баягы кыргыз диаспорасынын өздөрү келбесе дагы ар дайым кружка берип жүрөт. Өздөрү бул жаңы жылдык куттуктоо каалоолор менен муну кошо. Экинчи мына Бекзат деген ийинибиз бар эле. Ал келбей калды. Өзү келгенде баягы приз берип атканда кийин тапшырабыз. Туурабы? Азыр кичине мен да 1-2 сөз айтып алайын. Анан мына Рысбекке дагы сөздөрдү беребиз. Каалоочулар чыгып туруп сүйлөйттүр. Баягы мында кыскача бүттү да көп сөз айтып бергенде эмне? Оюндун эрежеси жаңы. Жаңы эреже менен ойнойбуз. Бул мурунтан эле айтылып келип аткан. 2 выигрышпы, 3 выигрышпы азыр айтасыңар. Бирөөңөр 2 деп атасыңар. Өзү мен 2 выигрыш деп айтып келип аткам. Нижний сетка, верхний сетка болуп ойнойсуңар да. Эгер соперниңер көнө турган болсо, эскиге, соперник көнө турган болсо, мен эски менен ойнойм деп, анда өзүңөр келишип эски менен ойногула. Эгер спорный момент болуп кала турган болсо, эки жактан оюн жаңы правила менен 2 борт болуп эсептелет русский правилада. Кийинки темаларында кийин айтабыз, призовой фондду айттык бул жерде. Андан кийин мынакей ушул азаматка бир сөз берсек, бул өзүнүн патриоттук сезимин көрсөтүп, ушул жерде достор, акелер, укелер ушул клубда мынакей бирдиктүү болуп ойношуңарга салымын кошуп ушул турниргечи. Ушул киши шаштырды, болбосо мен 14-түндө өткөзөт элем, тезирээк өткөзөйлү депчи, өзүнүн салымын кошкону өтө зор, бул финансовый жактан салымын кошуп атат. Мындай жигиттер арабызда өтө көп, ар дайым өздөрүнүн мен аттарын атап кетемин, кээ бирлери атымы атаба дейт. Бул жигиттикин атабай койбосок болбойт, баарыңар тааныйсыңар бул. Ошого мынакей бир катуу кол чабып коелу ушул жигитке. Эми калоо тилектер болсо. Эмнеде ушу балдар жолубатсызбы? Экинчиден ушу Жаныбек сизге да рахмат, ушунча ушундайларды ачып, балдардын башын бириктирип немегениңизге сизге да рахмат биринчиден. Андан кийин ушу келген жамаатка баардыгыңарга дагы ийгилик каалайм. Ушу міне кой тилек максаттар менен жүрсөңөр бул Россияда, бөтөн жерде. Ойлогон оюңар, тилеңер максаттарга коюп аша берсеңер. Ушундай эле баардыгыңарга ушу Кыргызстанга эсен-аман ата-энебиздин астына жакшы жеп айлы бардыгы туугандыктын астына, балдарыбыздын астына рахмат келгениңер үчүн. Эми бул жерде жигиттер биз жалгыз эмеспиз. Бул жерде мынакей бильярдтын ветерандары катышып отурат. Кайсы бир жылдары силер жаңы төрөлгөн убакта ушу шарларды кууп жүргөн адамдар, ошол мынакей агаларыңарга сөз берсек, өзү дагы мына оюнга кызыгып, турнир болот экенде өзүнүн патриоттук сезимин көрсөтүп келип, өзү да ойнойсуңар бүгүн турнирде. Балет этет экен, анда балет эткен адамы болсо керек. Ушул агаңарга бир кол чабып туруп, бир жакшы сөздөрүн угуп койсок. Мен кармап турам. Же, Дастан сен кармап тур, марам. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн мен Кыргызстандан салам баарыңарга. Мен кече Кыргызстандан келдим, Бишкектен.
Mına бүгүнкү жаңы жылда жолугушуп отурам. Барыңар жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Эмне тилек кылсаңыздар ошо тилегиңиздер кабыл болсун. Мына бүгүн ушу кыргыздардан арасында ушу турнир өтүп атат бильярд боюнча. Барыңарга ийгилик каалайм, ушу спортты өнүктүрө бергиле. Барыңарга ден соолук, узун өмүр. Дайым жакшылыктарда жолугушалы. Ошол Бекзат ушул турнирге өтө активный несин кошуп атат. Эми андай мындай айтыла турган сөздөр жок болсо, жигиттер, мен могул жерге бир 3-4 адамды чакырсам, капа этпесеңер, келип койсоңор. Жигар барбы? Жигар, Мирлан, Тилек, Улан. Могул жерге. Елеман. Мындай боюңарга карап тургула. Мирлан кара? Алдыр. Мирлан. Мирлан жокпу? Мирлан чемпион аскер. Буларды мен чыгарганымдын себебичи, силер бул жерде көп нерсеге күбө болдуңар. Бул жерде күздөн баштап турнир өтүп аткан, туурабы? Клубтун турниричи. Клубтун могул жерде таблица айлап илинип турду. Ошол жигиттердин ай сайын жеңүүчүлөр менен приз берсе берип, аттар аталып келген да. Эми булардын бизде мурун сөз болгон, ушулардын баарын топтоп туруп, ортосуна бир турнир өткөзөм депчи. Эми мына турнир сайылышып калгандыктан жеңил эле не кылып коелу мынакей. Ушул жигиттерге биз ыраазычылык билдирип, мынакей Жигар, Мирлан, Елеман, Тилек, бул жерде Улан бар экен, активный ойноо. Дагы балдар бар эле, алар келбей калды. Мына Шеке бар эле, дагы ким Надыреке бар эле, алар келбей калды. Ошого ушул жигиттерди жаңы жылдыктары менен куттуктап, ушул клубка кошкон салымдарына ыраазычылык билдирип, ар бириңиздерге могул диаспоранын, кыргыз диаспорасынын кружкасы үйүңөргө барганда чай ичкенде эстеп жүрөсүңөр. Бул жерде уюмдар көп, кыргыздардыкы. Ошол уюмдардын арасында Кыргызстан Урал деген бир диаспора бар. Анын төрайымы аял киши, бул эркектердин несине кээде келип калат, өзүңөр билесиңер. 23-нде сөзсүз келсе керек, азыр жаңы жылда келбесе дагычы. Ошого ушул жерде бүт саламдарын айтып туруп, өзүңүз тапшырып коюңуз деп менден суранган. Ушул жигиттерге катуу кол чабып, клубтун ыраазычылыгы менен бирден кружка алсаңар. Кана? Бирден. Да бирөө гана. Мирлан келген анда Мирланга тапшырабыз. Анан могул жерде ар дайым эле биз календар чыгарабыз да, бильярдный клубтанчы. Муну биз саналуу гана чыгарабыз. Эмне дегенде баркы кетпесин депчи. Көп чыгарып койсоң өзүнүн баазы жоголуп кетет экен, баркы кетип калат экен. Эми азыр могул жерде араңардан мен кимге тапшырышка башымда катып калды да. Эми муну уруксат берсеңер, жыйынтыгында тапшырайлы анда бул календардычы. Эмне дегенде бул единственный, бул эң жакшы игрокко пристен сырткары, акчалай пристен, подаркадан сырткары бул тапшыра турган нерсе болсун да. Комунун азаматтарычы бул жерде аксакалдары менен аксакалымынан аксакалы мынакей бир каалоо тилектерин айтып койсо эми. Ассаламу алейкум. Бильярд сүйүүчүлөрү, жаңы жылыңар менен биринчиден. Мына жаңы жылда жакшы ойлор, ойлогон ой максаттарыңарга жеткиле, тилеген тилегиңерге жеткиле, үй бүлөңөргө бардыңарга кут береке болсун да. Анан мына жылдын башы экен, 2022 жыл. Жылдын башында эле мына турнир башталды. Бардыңарга ийгилик, уткула, күчтүүңөр уткула. Ушу бардыңарга ак жол. Анан могул жерде кичине жаңы жылдык бир кичинекей сувенир бар эле. Муну дагы ошо кыргыз диаспорасы берип бериптир. Мен азыр муну өзүм эле араңардан тандап туруп берем. Марат кел бияка. Кел Марат. Сенден башка Марат деген жок. Ana ушул эстеп кичинекей кызың апарып бер, мен клубтан ушуну утуп алдым деп алып бар да. Тартып кой мынакей. Анан экинчисин уруксат берсеңер мынакей. Кыргызстандан жаңы келген экен, конок болуп. Куру жөнөтпөй ушу сувенирди берели. Жаңы жыл суроолор жокпу? Эми өзүбүздүн этапка өтө берели. Эреже боюнча азыр жарымыңар айтып атасыңар, бирден деп атасыңар, жарымыңар экиден деп атасыңар. Кана бирден дегендерден бир адам сөз сүйлөсүн, экиден дегенден бир адам сөз сүйлөсүн да. Чтобы наразычылык болбош керек. Биз турнирди уюштуруп атабыз. Силердин көңүлүңөрдү карап,
Бул жерде бирөө утуш эмес, оюн кызык болуш керек да, кызык өтүш керек. Айтып атпаймынбы? Атып аткандарыңар чыгат. Кийин көрөсүңөр бир эстеликке бир календар болуп калат да өзүңөргөчү. Ошо канакем Марат ой пикириңди айтсаң сен, мындай эле айта бер, микрофон жок айта бер. Жалгыз өткөзөйлүбү же экиденби? Вот ошону айтсаңар, анан мен чечип берип отурсак. Немеде мындай болот да, өткөндө экиден да ойноп көрдүк да. Анан мен катышкандан бери бирден өтө элекпиз. Анан көпчүлүгү бул жерде көпчүлүгү бирден өтөлү деп атат да. Андар бирден өтөлү. Себеби бирден да ойноп көрөлү. Анан кийинки турнирде мүмкүн болбосо экиден өтүп калышы мүмкүн. Мен пикирим бул. Сен өзүңдүн ой пикириңди айтып атасың. Кана бул жерде сөз сүйлөп. Ильяс. Атың аталып калды, эми чыгып туруп сүйлөшүң керек. Ассалому алейкум барыңыздар. Бул жерде жанагы көпчүлүктүн мнениясы ушундай болгон. Бирденчи. Ошон үчүн бирден кылганыбыз оңгой болду. Бирден кыла турган болсо болуп тур балдар. Өзү турнир өзү бирден эле өтө турган нерсе. Анан мен баягы балдарды карап ойногузу келет. Бирок музакка барына пора бериши керекпи? жок, шар бербей турган адамдар бар деп атпаймынбы? Азыр шар бере турган адамдардын арасында эч кимден албайт, бербей турган адамдар бар. Мен азыр тилекти чыгардым азыр. Ошондой адамдар бар, Исхак бар, ал жерде бербейт да, албайт да. Ушундай адамдар бар да. Бу жерде жана таксырлар бар. Мына Маратты кайсы мемeye кошосуңар? Мен шаралышка кошулам. Сенчи бирашкым Аскартычы? Ечимге бербейт, ечимден албазым да? Анда буларды ошондой кылып. Уханы дагы ошондой кылган болбосо. Булардан силер албайды, бербей ойносуңар. Алар силер бериш керек го. Неме берет? Кылыч берет. Булар барынан алышым керек. Ошондой кылгыла да бул жерде акыркаттык болуш керек да, өзүңөрдүн неңерди койгула. Эгер чурчулук бере турган болсоңор, анда экиден мени жеребе мына спор кылбайт да, Тима спор кылбайт, Кайрат спор кылбайт, мен билем да. Ну жеке кичине спор кылышы мүмкүн эми. Берем, бербейм деп. Ильяс кандай уровенге көтөрүлдү? Азыр бул бирок турнирде айта албайсың, сен шар бер депчи. Турнирде өзү шар берилбейт. Бул турнир болуп атат. Мындай жерде өзү шар берилбейт да. Биз эми баягы улуу урматта кыргызчалык эмес, мында ортобузда биримдик болсун деп биз мына табызды карап атабыз да. Балдарды бүт бар ойносун депчи. Кана колуңарды көтөрүп койгула жигиттер. Ана омен. Ассалому алейкум жерлештер. Ушу бөлгөндө жаңылдар менен жаңылыктар тап келсин. Биз тилебиз ушундай иштеп бала чага багайдап жүрөбүз. Кудайым өзү ушул кабыл кылсын. Кыргызстан элибиз тынч болсун да. Баары тапкан эмелер бар, берекелүү кылсын. Тез болтогула. Ошол эми өнөр болсо өргө чаптык, кыйындар уткула. Ортого ынтымак болсун, сый болсун, бирине сыйлашкыла, урматтагыла, кичи кызаттап, талашпай, тартышпай, бириге мындан сурап түшүрүп менен ойногула. Амин, тынч боло бар. Амин. Айттым го, призовой фонд көтөрүлүшү мүмкүн. Саламатсыңарбы кымбаттуу спорт көрөрмандары. Мындай кылганда бул спорт бардыгын дүйнөнү бириктирген нерсе. Бүгүн ушундай турнир болот деп биз бир аз болсо ham кирип коелук. Эми ушул жердин аксакалыбыз деп. Биринчиден баарыңарды мына жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жаңы жыл тынчтыктын, ден соолуктун, ынтымактын, ыймандын, барчылыктын, ден соолуктун жылы болсун. Ниет тилесеңер тилеңерге жеткиле. Ушу спорт сүйүүчүлөр бул спорт бар жерде ден соолук болот. Ден соолук бар жерде бардык нерсе болот. Ден соолук болгондон кийин баарын тапсак болот. Калганын сатып алабыз, табып алабыз, сурап алабыз. А ден соолукту жоготобуз, бирок сатып да албайбыз, сурап да албайбыз. Ошон үчүн спорт катышуучулары дайыма эле ден соолукта болгула. Ниетиңер жолдошуңар болсун. Ниет тилесеңер тилеңерге жеткиле. Анан эми баягы кураяка дуа жүрбөйт дегендей, эми аксакал келди сайрап кетип калбасын дедим деп ойлогула. Анан кийин эми силердин фондуңар кандай экен? Эми өзүмдүн эсебимен ошо фондко 5000 берейин. 5000 бердим. Анан мындай. Бул кур болуп калды дебегиле, азыр дагы эле карматып коеюн. Аксакал чын эле ой 5000 берди окшойт деп. Же дагы бул жактан тартып койдубу деп. Жана мен ким бердим? Казначей ошол. Барбы азыр мен? Кана мен
Alып кел. Дайым эле силердин ынтымагыңар жаспасын. Ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымак бар жерде баары болот. Мурат. Ey! Аксакалдын алыш, аксакалдын берген призин алыш кыйын. Аракет кылгыла бей. Муну отдельный алгыла бирөөм. Кошуп аласыңар балдар. Бул жактарда кошот. Мынакей. Мынакей. Пачин кетти. Бая айтпадым беле. Биrinci 30 бирок көтөрүлөт деп. Мынакей. Көтөрүлөт экен да. Көтөрүлдү. Сразу эле 5 көтөрүлдү. Ошондо канча болот? 6% көтөрүлөбү же 5% көтөрүлүп калабы? Ошо проценти көтөрүлдү. Иә, 7-ге чыгат дейт анда. Сен сүйлөп коесуң бекентай. Эме. Муну эле сүйлөп коюп анан кийин кетип калды дебесин. Агадан ини кем бекен дегенде мен да 5000 кошом. Атайын төменден келген киши бол. Төменден келип, атарты жол картып келип, мына силерге ошо сый урматын көрсөтүп, аксакалдыгын көрсөтүп, силерге жакшы тилектерди айтып атат. Мен бул кишинин айткан сөздөрүнө кошулам. Мен да Перураскіден келдим, мен да жол артып келдим 30 километр жерден. Ишиңерге ийгилик каалайм. Ушул спорттук ар дайым ыкчамыңар, баягы талантыңар өнүгүп өсө берсин. Жаныбек жылына уюштурат. Ушул Жаныбек бар экен, мына көрүп атасыңар. Жылыга ушул жерден ойноп, призлерди алып, жакшынакай мындай ынтымакка келип атасыңар. Кыргыз элим ар дайым ынтымакта болойлу, чогуу болойлу, бирге болойлу. Негизи ден соолукта болсун, ушул спорттук оюнуңар алга жылып, бүгүнкү кечени жакшынакай кылып өткөрүп, призовый местолорду алганга аракет кылгыла. Азыр буга кошумча бир кыстырма болуп калды да. Мен өзү пачаталык болом. Анан кийин бул жага айтып кетти. Жаныбек бар экенде. Ошол окшоп жанагы Исак Батиев айткандай, Исак Батиев өзү жылкы ферма болуп калганда айткан экен. Трибунага чыгарып. Партиев бар, жок, партия бар, ырыс бар. Исак Батиев мындай деп айткан экен. Партия бар, ырыс бар. Партиев бар, кымыз бар. Жүзүнөн 10дон кулун алып, былтыркыдан быйыл жылыш бар деген экен. Ошол окшоп жылдан жылга жыла бергиле. Азыр призовый фондуңар канча болду эми? 30 му? 40 болду. 40 болду. Эми мына жерде Мен канылайын буга. Аны табылабыз. Сен айтып эле койдуң. Бул жерде бар кыргыздардын эң патриот жигиттеринин бири мынакей. Дагы бир иним келип отуруп бул жерге Канжар. Көптөн бери келчү эле, мен сүйлөп, эми бүгүн эмне дейт азырабыз да. Assalomu alaykum jigitlar. Жаңы жылыңарыңар бардыңар. Ошо бүгүнкү оюнду жакшы өткөргүлө. Таза, жакшы ийгиликтер, алдыдагы оюн ийгилик. Ошо акелердин экөөбүздө дагы менден дагы 5000. Жаныбек, азыр сүйлөгөндөрдүн баары 5000 коркууда. Дагы 12 чейин сүйлөтөйлү да. Эми балдардын онда турайлы. Жана мен бир кичине нерсени кыстарып кетип эле да. Колумдагы ошо бир кичине нерсени жакшы кийин оюндун жыйынтыгында бир адамга көрсөтүп. Бул жерде эми ушул календаргачы татыктуу бир агабыз келип калыптыр. Бул клубдун эмблемасы ушу сизге буйруп турган экен. Эч кимде бердирбей койдум эле. Мына элдин баары күбө. Uzun özü. Buna gel. Yol korusu da var ekan. Ошо Тишим ушундай эле боло берсин жолбот. Анан Ермамат эке сизге мынакей кружкада чай ичип жүрүңүз. Булар бүт врачтарда биздин ден соолукту ойлогон. Бул Канжар иниме ушуну бекитип койду белечиң көрбөдө өзүң экен да мынакей кара. Bunu yeter saklamalar. Маселе сыйлыктын баасында эмес. Сыйлыктын сыйында. Ошончолук бизди сыйлап берген сага Алла берсин. Алла деле бергенге берет. Анан кийин Алла бере берсе, мен буга бере берсем, бул эч кимге бербейт. Таза кызык эле.
Jakin, sen bizge verdin, sakalda bere versin. Yani ardayım turnuir bolganda ушул агаларыбызды чакыртырат окшойт. Макуланда биз эми оюнга дуа кылып, эмне кылып койдук эле. Анан жакшы өз убагында келип калдыңар. Силерге дагы ден соолук. Ар дайым ушу саламаттык сактоо жагын өнүктүрүп, салымыңарды кошуп, четтен келди, мигрант экен, тигил экен дебей, өзүңөрдүн патриоттук сезимдериңерди мындай аябай жүргөндөрүңө биз угуп көрүп жүрөбүз. Ыраазычылыгыбызды мынакей клубтун атынан, ушул азаматтардын атынан өзүм айтып кетейин, катуу кол чабуу менен, да? Бар эрежелер чечимде, жеребоканы өзүм тартып беремби же эме карайсыңарбы? Карай бер да, карай бер. Assalamu alaikum. Endi şu Ekaterinburg şahrında bugün turnir ötüp жатты bilyardtan. Özü bu turnirde 2013 yılı Kamçağa Osramatlı Oşol tüktep ketken eken. Oşundan beri жүрүп келаткан oyun eken şu. Şu bugün Bişkek kafesinde, Bişkek bilyardında şu klubunda Körman katары geldik şu balet etip. Oynagıla, utkula. Bilbegендер болса келгиле ушул жерге. Жақсы. Assalamu alaikum барыңыздарга. Мына бүгүн турнир өтүп жатат Екатеринбургда. Бул негизи мындай турнир ар майрамдар сайын болуп турат. Бул жаңы жылга карата болуп аткан турнир. Негизи жаңы жылга чейин болуш керек болчу, ошого бара кичине кечирээк башталды. Правиласы боюнча айтып кетсек, жаңы правила русский бильярд, 2 борт перекайт. Бардык балдар билет бул жерде. Общий призовой фонд болсо, негизи 30 000 болчу. Бул жакта вайкелердин атынан, демөөрчүлөрдүн атынан дагы 15 000 кошулуп, азыр общий 45 000 болду. Эмне десем, бул ынтымак достук турнири. Баарына ийгилик, күчтүүлөр утсун. Бул вайкелер күчтүү игроктор экен. Но вайке күчтүү игроктордун катарына кирет дейм. Бул вайке дагы күчтүү игрок экен. Күчтүү 15-6 игрок бар экен ушул жерде. Башкаларга 2ден шарик берип, фора берип ойношот экен. Эми бүгүн бул жерде өзүбүздүн мекендештерге, кыргыз мекендештерге баягы адатка айланган турнирибиздин уландызы болуп жатат. Мынакей жаңы 22-жылы бүгүн 6 январда баштадык. Бул деген биринчи жыл эмес, акыркы жыл эмес деп ойлойм. Бул деген өзү 2013 жылы турнир достук ынтымак деп башталган турнир. Анда Раматылыгы, Каримов, Камчы өзү баштап, элдер биримдикте болсун, достукта болсун, ынтымакта болсун деп ушу 2013 жылы уюштурулган. Жакшы даталарда, Ноорузда, эгемендүүлүк күндөрүндө, 23 февралда ушундай майрам күндөрү ар дайым бул жерде турнир өтүп турат да. Кыргыздар өзүнүн чоң мекенинен алыс жерде жүргөнүнө баары эле үйлөрүндө отура бербейт да, спортко ушунчалык биз жакын келебиз. Волейбол ойногондор бар, футбол ойногондор бар бош убактыларында. Бош убактысында көпчүлүгү келип ушул жерде бильярд ойношот кечкизин. Көпчүлүгү таксиде, базарда иштейт, стройкада иштейт. Жумуштан чыккан күндөрү келип 1-2 саат убактыларын өткөзөт. Бул эми жакшы жерге жайгашкан биздин клуб, ушул базардын айлан тегерегине. Бул жерде ичимдик сатылбайт, сигарет сатылбайт. Баары улуун урматтап, кичүүнү ызаттап, бош убактыларын ушул жерде бильярд ойноп өткүзүп кетишет. Бүгүнкү турнирде эми азыр 32 адам ойноп атат. Бул жерде өзү призовой фондубуз 30 000, бирок келип өз патриоттук сезимин билдирген ага инелерибиз көп болуп, призовой фонд көтөрүлүп кетти. 50-60га жетсе керек. Бул турнир эми бир күндө бүтпөйт.
Bir 2 gün 3 күнгө чозулат да, кечкисин гана ойнолот, күндүз эми өзүнүн жумуштары менен алек болот, жумуштан чыккан убакта келип турнирлерин улантып, баарын өзүнүн графиги бар, судьялар коюлган. Баягы жүрөгүңдө өзүңдүн патриоттук сезим болгондон кийин уюштурбай кое албайт экенсиң. Мурунтан адатка айланып келип аткан нерсе. Мынакей жаңы жылда дагы жакшы тилектер менен өткөзөбүз деп, ушул турнирди улантып атабыз. Мына бул жерде көптөгөн агаларыбыз бар, алыстан келген ага досторубуз бар. Ушу турнирге келип өз салымдарын кошушуп, бир калоо тилектерин мекендештеринин алдында айтсам деген азаматтар болду. Болду. Бул жер эми клуб эртең мененки саат 12ден кечки саат түнкү саат 4-төргө чейин иштейт. Келип ойноңуздар. Атмосфера ушунчалык жакшы. Бул жерде баягындай сырттан ичип келип же хулиганчылык эткен адамдар азыр жок сыяктуу. Алар менен өзүбүзчө ыйманга чакырабыз, ынтымакка чакырабыз. Башында ушундай нерселер болуп турса азыр эми жок сыяктуу да. Ар дайым клубдун эшиги ачык. Келип өзүңөрдүн бош убактыңарды ушул жерде өткүзүп кеткиле.